Эртең менен Нарында, түштө Ошто. Бүгүн 11 августта Камчыбек Ташиев Ош шаарына вертолет менен учуп келди. Келер замат эле стадионго суу коюлбай, тазаланбай калганына кейиди. Биримизге мешать этпейт. Доштора башым биринчи армасы. Доштора экинчи башмак аралыгында абыла сырткары окуялар болгон жок. Башкарма орун басары Коткой Маматов. Начальник УВД полковник милиции Исак. Господин губернатор. Жакшы. Сизге баарынан учуп кет. Жакшы. İşleriniz жақшыбы? Жакшы. Ошто күнүсү экен, Нарында бир аз салкыныраак. Да? Булдан кийин стадион тазалашты. Тазалап сууну коюп караш керек болду. Караган жоксуң. Сразу билип калдым. Караганын. Ne oldu siz? Siz de sırada Öyle var. Öyle sana su paketi kalan. Öyle var. şeyden demiştim trafik. Karım Sedan öyle var. Uylavay aytыңыз эже тезирээк. Ne oldu? 18 yaşka bala var. Olmagan oyuncu pistolet meneni kamap 5 yılga kamap koydu Taşiyev. O şu koçardan beriniz bana. Siz onda çapta dişesiz. Ciddi bala benim koçada kaldım. Uyumda çok uyumda. Unutmayız. Тоқтаман. Тоқта, болды. Все, успокойтесь. Гүлзина Ишмаматовна, Гүлзина Ишмаматовна, телефон номеріңіз бар екен, Мына бұл Қарасу районы соттың шешімі бе? Тергөнлük. Қарасу районы сот, облыс шешімі сот чегелек пе? Çok iyi. Çok akşam çok akşam. Bütün akşasına baksan. Advokat bile sot bile bırakıyor. Мұғайын ұқпайсың. Сіз ойлабай қайғыңыз Қатырмайсың айтыңыз. бәрі, болды да. Осыда қылмышты қыласыңар дағы, кейін дағы мұғайтып долыланасыңар. Құғайын деп атқанда тұрмайсың жаным. Geçir olsun. Болды, мұнай қыласыз. Гүлзина Ишмаматовна. Мына мен сіздің арызыңызды біздің Ош облыстық ГКМ-нің басшысының бірінші орынбасары тапсырып отырмын. О телефонда çıkınımız hazır. Buna bukayla saat 5 oldu mu? Saat 6'ga keliniz KPM'de. 1 saat içinde makul. Толық жардам берген. Makul. Толық жардам берген. Мен өзім көзөмөлгө аламын. 18 жашта, 17 жашта боламын. Мен өзім көзөмөлгө аламын. Жардам берем. Құда қаласа, Құдай бұйырып насip етсе, жақсы болып жүрсеңіз, балаларыңыз шығарып берем. Makul. Son iş-şarada жолугушуп отурабыз сиздер менен. Бул биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Жапаровдун бүгүнкү күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын кайсы бир деңгээлдеги жемиштеринин бири деп айтсам болот. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ош шаарында, Ош жергесинде, айрыкча Ош шаарында ушул шаарыбыздын акыбалы кандай болуп калды эле, шаарыбыз ушундай эскирип, каралбай, түнөрүп, ушунчалык бир бозоруп калган шаар болуп калды эле. Бирок ушуну эске алып, урматтуу президентибиз мындан ары Ош шаарына чоң жардам кылайлы, Ош шаарын көтөрөйлү, колдойлу деген максатта биринчиден ушу шаарга мэр кылып Жеңишбек Шермаматовичти дайындады. Экинчиден ошол дайындаган күндө эле айткан болчу. Ош шаарына, шаардык ошол чарбасына иштете турган техникаларды толук бойдон алып бересин деп мага тапшырма берген. Ошонун негизинде биз Жеңишбек Шермаматович дайындалган күнүн эртеси эле ушул жумушту баштадык эле. Мына бүгүн баары келип турат. 500 миллион сом акча президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ушул техникалар келди. Эми мындан ары
ушул техникалардын бардыгы Ош шаарынын ичиндеги бардык чарбачылык жумуштардын баарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана башында биздин акыныбыз Ыдырыс энибиз айтып өткөндөй, мурун кийин ушул Ош шаарында бир иштетилейин десең, же техникасы жок, же бир колго илээрлик бир башка эмеси жок. Мына муниципалдык жанагы тазалык ишканасынын техникаларын көрүп жүрөсүздөр. Бардык эски, түтөгөн, талкаланган, союз малынан бери колдонулган ушундай техникаларда жүрүп калдык эле. Эми алардын бардыгын жеширмөйсү жок кылсаңыз керек, аларды алып жок кылгыла дагы мына жаңы техникалар менен кызматташкыла. Мындан ары Ош шаарында мындан да көбүрөөк тартип болот. Мындан да көбүрөөк чарбачылык жумуштар аткарылат. Урматтуу эл журт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Муну жанагы жасаган жумуштарды көз боямочулук менен же бирөөнү алдап коюу менен эптеп убактылуу гана жасап өтүш эмес, чындап гана жөнөкөй адамдарга, карапайым эл журттун турмушуну өзгөртө турган, карапайым эл журттун кайсы бир деңгээлде ошолордун бир рахматын ала турган жумуштар жасагыла деп президентибиз тапшырманы берип отурат. Мен азыр мына эртең менен Бишкекте болдум. Андан кийин Нарынга учуп кеттим эле, Нарындан келдим бул жерге. Так, азыр кайрадан учуп кетемин. То есть бул эмне деген маселе? Бул деген бардык мамлекет кызматкерлер тынбай иштешибиз керек. Мамлекет кызматка келдиңби? Урматтуу жетекчилер, адамдын үйүн бузаардын алдында сөзсүз ал адам менен сүйлөшкүлө. Ал дагы адам кайсы бир эмгек менен, кайсы бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле учпай барып туруп сүрүп таштабастан ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылгыла. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президентибиз да ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алдыбы ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы, баары бир ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат да, адам барып эле анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүндү бузуп эле бар талаага барды кууп кирсе, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчи нерсеге тутуп алгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.